трансфер, опера, балет, театр, драматургия, текстиль, тамга, тыгыш, алфавит, йотушка, таңба, улумгу, мүчө, муң, ташмал, сүйлөп, жайсылып, фрозулөп, бүлөктү сүйлөп, буйрук сүйлөп, жалам. Абзац, антоним, синоним, модон, глагол, диалог, лексика, местоимение, предлог, слово, союз, текст, ударение, арказм, гипербола. Геометрия, планиметрия, стереометрия, дали, мисал, маселя, анықтама, теорема, аксиома, постулат, шекит, түсүзүк, кесимди, шоллар. Superlative, adverb, pronoun, object, predicate. Singular, plural, countable, uncountable pronoun, possessive pronoun, demonstrative pronoun, personal pronoun, indefinite. Структура схема боюнча тез оңой жаттап калуу пунктун алды. Бул жерде Кыргызстандын прозаик драматург жазуучусу Жомарт Бокомбаевдин Кыргыздын Алатоосу деген ырын алдым. Бул сүрөттө ошол ырдын сүрөттүк схемага түшүрүлгөн. Мисалы ар бир сүрөт ар бир ырдын салымы түшүндүрөт. Мисалы жай киши кетпеген, мөңгүсү бар Алатоо, асман менен тирешкен белгиси бар Алатоо, балдай тумук таптаза булагы бар Алатоо, бутабадай кулпурган туланы бар Алатоо, Алатоонун арасын айбандары жойлогон, аюу жолбос сүлөөсүн аралашып ойногон деген ырсаттарыны ушул сүрөттүк схема менен түшүрүп окуучуларга оңой тез бекем жаттатсак болот. Эми бул жерде мен ушул Кыргыздын Алатоосу деген ырга эле ырды ачып окуп салганда Ачпок аты Кыргыздын Алатоосу, заты ыр, келип чыгышы Жомарт Бокомбаев тарабынан жазылган ыр, түзүлүш структуралык белгиси ыр, ар бир куплет 4 катардан турат, булдай жазууну кадрен деп атап коет. Максаты Жомарт Бокомбаевдин максаты бул ырды жазуу менен Кыргызстандын баалуулуктарын дүйнөгө таанытуу, жаратылыштын кооздугун көрсөтүп чагылдырып берүү болгон. Бизге бул ырдын пайдасы жаратылыштын кооздугуна көрүп берет. Натыйжада туристтер келип биздин мекенге мындай туризмдик салым кошот, жаңы мөңгүлөрдүн эриши менен дарыяларда суулардын көлөмү көбөйөт. Зыяны Алатоо эгер болбой калганда мөңгү болбойт эле дарыялардагы суулардын көлөмү азайып кетет. Дәлел факт бул жерде изилдегенде Кыргыздын Алатоосу боюнча мөңгүсү бар, булагы бар, тулаңы бар, айбанаттары бар, чокусу бар. Себеп натыйжасы акын Жомарт Бокомбаев Кыргыздын мурасы болгон ушул ырды жазуу менен аны бүтүн элге таанытуу болгон. Натыйжада бул ырды Кыргыз эли бүтүндөй таанып, башталгыч класстан жада калса жогорку класстарда дагы окуу программасына киргизилип, бул ыры өтүлүп келет. Анан байланышы Кыргыздын Алатоосу көптөгөн баягы банкноталарда дагы анан кийин эң негизгиси Кыргызстандын символикалык атрибуттарында чагылдырылып берилет. Мен 3 класстын адабий окуу китебинен Арзек Кудуровдун деген чыгармасын алдым. Негизинен башталгыч класстарда ошол теманы жакшылап эстеп калуу үчүн көбүнчө сүрөт схеманы пайдаланабыз. Демек, нан деген темада биринчи ушул нан биздин дасторконго келгенге чейин кандай иштер болот, ошону биз башынан окуучуларга түшүндүрүшүбүз керек. Биринчиден дыйкандар, дагы адамдар айтканда эмгектенет, жерлерди мал алышат, трактор менен айдашат. Андан кийин суу коюшат, суугарышат жана жаман чөптөрдөн тазалайт. Андан кийин buğdaydan sararı olup çıkıp, andan keyin dağ çıkarır, andan keyin bışar. Bışkandan keyin
жүк ташуучу машиналар менен аларды ташып кырманга алып келишет. Кырмандан кийин жүк ташуучу машиналар кайрадан тегирменге алып келишет. Тегирменден un болуп чыгат. Ундан дүкөндөргө каптарга салынып алып келинет. Андан кийин ушул ундарды биз сатып алып, жети букураган нандарды апаларыбыз дасторконго коюшат. Бул схема. Эми ажык козголганында нан деген бул аты нан, заты камагаш, келип чыгышы уруктан келип чыгат, пайдасы курсагыбыз тоюп, байланышы жер менен, зыяны жок нандын эми ысырап кылсак сөзсүз зыян. Андан кийин бул жерде дыйкан өтө түйшүк тартат. Нандын формасы тегерек болот, дагы типус формасында хилет деп коет, ошондой формада болот, дагы сүйрүү формада дагы болот. Андан кийин себеби адамдын ак эмгегинен, маңдай теринен натыйжада жыты буркураган нандар дасторкондон орун алат. Ажык чтение сабагынан «Серая шейка» деген рассказга салдым. Мында имя «Серая шейка», вещество «Сказка», главные герои «Серая шейка», лиса, заяц, охотник. Главная мысль, когда приходит беда, добрые люди, которые спасут тебя. Проблематика – борьба за существование. Характеристика – серая шейка, умная, спокойная уточка, а лиса очень хитрая, злая, заяц очень верный. Дальше. Причины следствия. Наступила осень, все деревья желтыми цветами и был сильный ветер. Причина. Птицы улетают в теплые страны, следствие серая шейка не участвует, поэтому у нее сломано крылышко. Учила байкалат, бир канаты Андан кийинкиси автор Дмитрий Мамин, Сибиряк. Чему учит нас? Учит нас добру, терпению, надежда на лучшее. Так, доброта, жакшылыгы учит нас, как добро всегда побеждает зло. Так. Когда рассказ создано и опубликовано в 1895 году. Эми мен бул жерден шашып эле сүрөттү тарттым. Эми окуучуларга даярданыш үчүн үйдөн жакшы болуп даярданып келип тартамын. Мында мен серия шейканы күз мезгили келип, аба ырайы салкындап, баягы асманды кара буттар каптап, аба ырайы бир аз өзгөрүлүп, мына күн сууна баштайт дагы, канаттуулар жылы жакка уча башташат да. Ошондо бир гана эмеде баягы көлчүктө серая шейка калат. Себеп учайын десе, өзүнүн үйүрү менен учайын десе, бир канаты сынып калган болот, дагы учабай калат. Андан кийин күндөр өтүп, кыш мезгили келет. Буга эме кетип атып, баягы заяц токойдо бул серая шейкага келет дагы, сен бул жерде кышты чыгарат экенсиң, эми өбө сак болгон. Себеби бул жерде токойдо аябай кол түркү бар. Ал келип сени жеп койбосун деп кабарлап кетет. Күнүнө мына жерде түлкүнү бир аз кичине кылдым. Келип баягы серая шейкадан кабарлап кетет да, мен сени жеймин, кичине бери сүзүп келгейин деп алдайт, бирок бул мен сени менен эч качан сүйлөшүүнү каалабайм, кет дейт. Баягы тобоктогу бул түлкү бир аз мына утушкага жакындап келет да, муну жейин деп. Бирок бул жактан токойдон охотник чыгып калат дагы, түлкүнү атып салат. Андан кийин охотник өзүнүн неберелерине утушканы алып барып, үйүндө жакшы кылып ухаживать этип карайт. Түшүнүктүүсүң. 7 класстын алгебра мектебинин координаталар системасы деген схемага салдым жана ачык окуттум. Биринчиси, схема түзгөнүбүздө координата системасы бул тегиздиктеги координата системасы жана мейкиндиктеги координата системасы деп экиге бөлүнөт. Тегиздиктеги координата системасынын чиймеде көрсөтүлүшү OX огу жана OY огу абсцисса жана аппликата деп аталат. Ордината.
Meykinlikteki koordinata sistemасынын чиймеде көрсөтүлүшү OXO'го абсцисса, андан кийин OYG'ого ордината, OZO'го аппликата деп бул жерде 3 бөлүнөт. Кийинкиси ачык ошол эле темага координата системасы боюнча аты тегиздиктеги координата системасы заты түз сызык жана сандардан турат. Белгилениши OX, OY, OZ октору менен белгиленет. Жана чектиктерди тапканыбыздан кийин А чектинин координатасы, Б чектинин координатасы деп дагы белгилениши. Бөлүнүшү 4 чейрекке бөлүнөт. Анан октор боюнча дагы OX'огу, OY'огу, OZ'огу деп 3кө бөлсөк болот. Келип чыгышы тегиздиктеги чектиктердин ордун табуудан келип чыккан. Өзгөрүүсү тегиздикте 2 ок менен көрсөтүлөт, мейкиндикте 3 ок менен көрсөтүлөт. Байланышы астрономия менен география сабактары менен байланышат. Окшоштугу перпендикуляр түз сызыкка окшош. Зыяны деп беребиз. Мен Charles Dickens'e açık düzdüm. Bunda birincisi de famous English novelist. His characters are poor and hungry people degeni bu Angliyanın belgili roman жазуучуларынын бири. Анын каармандары кедей жана ачка Angliyanın элдери болгон. His family lived in London. His father was in debt. Анын үй бүлөсү Лондондо жашаган жана анын атасы дайыма карызга батып жүргөн. Charles was good at school. Мектепте жакшы окуган. His childhood was hard. He worked much. Анын балалыгы кыйын оор абалда өткөн жана ал көп иштеген. His hard childhood he described in his novels. Ал өзүнүн ошол оор бала чагыны, балалыгыны өзүнүн чыгармаларында чагылдырып кеткен. Демек, өзүнүн башынан өткөн окуяларды гана башка адам аты менен жазган. David Copperfield and Oliver Twist бул онун эң белгилүү чыгармалары. He worked as a journalist, traveled many countries. He has 10 children. Ал журналист болуп иштеген башында, андан кийин көп өлкөлөргө саякаттаган жана анда 10 баласы болгон. He was unhappy in his family life. Ал өзүнүн үй бүлөсүндө бактысыз болгон, үй бүлөлүк жаатында себеби ал көп өлкөлөрдө саякаттагандыктан анын аялы таштап кетип калган. And he died suddenly. Жана ал кокустан гана дүйнөдөн кайткан. Бул ачык эме. Ал эми мынанда мен гүлгө теңештирдим. Бул Charles Dickens эмеси ушул эле эмеде жазылган ки астыркы эмелерде, жалбырактарда мында анын балалык чагы кантип өткөн, кантип кыйналып эме болгону, окугандары бардыгы берилген. Жана акырында гүл болуп ачылган ошол чыгармалары менен дүйнө жүзүгө белгилүү болуп, көпөлөк конгонду белгилүү роман жазуучусу деп чагылдырып койдум. Канада өлкөсүн алдым, 8 класстын англис тилинде бар. Схемага салдым, анан ачык салдым, бир теманы. Булардын боюнча Location of Canada, жайгашкан жери Канаданын, History of Canada, тарыхы Канаданын, Nowadays Canada, азыркы күндөгү Канада жана Sports, акыркысы спорту. Location, жайгашкан жери North America, Түндүк Америкада жайгашкан. Бул аясы. History, тарыхы боюнча the second largest country, дүйнөдөгү экинчи чоң өлкө. Ал 67-жылы 1-июлда өзүнчө мамлекет болгон. Биринчи Канада деген сөздөн келип чыккан. Канаданы мааниси village, айыл деп которгон. Азыркы күндөгү Канада population, калкынын саны 38 миллион. And then гимни Канада, ол Канада деген гимн. Flagı white and red maple with leaf. Ак жана кызыл түстөгү килен жалбырагы. Мали акчасы доллар. Big City эң чоң шаары бул Торонто деген шаар. Sports. Спорттору coast. Натыйжасында weather is very cold and long winter sports are developed. Аба райынын сууктугунун натыйжасында себебинде кышкы спорттор өткөн. Натыйжада кышкы спорттор өткөн, алардын ичине айс хоккей, анан скейтинг, коньки жана хоккей оюндары. Ачык салганда аты Канада. Бенефит, пайдасы
to visit sightseeing destinations, ал жердеги коз жерлерди көрүү, suspense, заты, өлкө, location, жайгашкан жери, North America, Түндүк Америка, себеби жана натыйжасы, weather is long and cold, in result, winter sports are developed. Аба райының суықтығының натыйжасында ал жерде кышкы спорттор өнүктүрүлөт. Differences айырмасы very cold country. Башка өлкөлөргө караганда айырмасы суук, эң суук өлкө. Language стили English and French. Англис жана француз тилинде сүйлөйт. Белгиси the second largest country. Дүйнөдөгү экинчи чоң өлкө. Жақсылық қылсаң, жақсы адамға жақсылық қылсаң, хам айтады, хам айтады деген сөз бар да, чыныға адамдардың еңбегін айтыш керек. Бұл мектептегі ақырғы уақытта ақыл еңбегі маданияты бойынша жас мұғалімдерді даярдаған, мынау ушул конкурста қатысушылардың көпчүлүгүн даярдаған бул Мазержике болды. Мазержикеге дагы чоң рахмат. Ишинин жүзүн көрсүн албетте. Мен баары белгилеп кетем. Мына жердеги мұғалімдерді сіздер көріп атасыңар, бардығыңар қалайтыны мына ушундай мұғалімдерден болуңарды. Эми мұғалім деген бұл балдар жакшы билесиңер баарыңар, мен айтпасам деле бул өтө жоопкерчиликтүү кесип, ошол эле мезгилде ардактуу кесип. Себеби балдар өзүңөрдүн эмгегиңердин, мұғалимдик кесибиңердин канчалык жоопкерчилик экендигин могу мисалдан түшүнсөңөр болот. Bir memlekette çok kılıçtım deyip hiç kılda kuralın gereği yok deyip. Atom kuralından, soğuşluk kuralından gereği yok deyip. Çok kılıçtın negizgi manisi deyip, bu oşol memleketinde elimiz savatsız kılıyor deyip. Gördüler mi? Bizden en negizgi maksatımız bu baldarımızdan bilim sapatını kötörü. Alar savatlı kılıp çıkarı. Kaçın gana biz savatlı bolğonumuzda gana, baldarımız savatlı bolğonda gana biz memleketimizi saklap kalalatkenbiz. Başımızdan her kандай işler ötüp көрүп турасыздар. Башка элден айырмаланып дагы биздин балдарыбыз алардан эки эсе сабаттуу болуш керек. Мына ошон үчүн мен сиздерге каалайт элем, баарыңыздарга ишиңиздерге жоопкерчилик менен мамиле кылып, бүгүнкү эжекелердин бешиктүү эмгегинен сабак алып, чындыгында акыл эмгегинин маданиятынын методдоруна, ыкмаларыны пайдаланып, балдарыбызга чындап билим берели. Denizde bir çoğun ayağa yaşayan iş çara oldu. Ben özüm oyum şeyle bugünkü iş çaranın başkaça bir jogapo dengellerde de oylarım. Bugünkü iş çarağız. Emin bu iş çaranın bu yerde durgan tepkileri, bunlar cidden durgan bizim 6 en yaş bulganda işten sorulup çıkan en bizim mıktı etkilerimiz. Sizler jogarda aytılıp ketти. Uşul жерге çıkıp sahnaga çıkıp durganlar sizler birinci olursunlar. Sebebi bana bargılarga belgili bu жерде başka mıқты мұғалімдер отырады, мұғалімдер, жаш мұғалімдер 30-35 жаш мұғалім арасынан ушул 6 қызыбыз суырылып, ушул сахнаға шықты. Қол чаап қойыңдар бір. Эми силерге эмне каалайбыз? Бул силердин алгачкы кадамыңар. Эми мен конкурска чыктым, шуну менен бүттү. Эми бүгүндөн баштап дагы кайра өзүңөрдө иштеп, дагы да алдыга кетип, ийгиликке жетишиңерди чын тилден силерге тилеп кетебиз. Анда биз экөөңүздөрдү жыйынтык чыгарайык. Анда жыйынтык боюнча көчөгө сизге даясызбы? Даярсыздарбы? Анда караңыздар. Баткен облусу, Лейдек району, Кыргызстан 60 жылдык орто мектеби. Жаш мундарды окутуп тарбиялоодо жетишкен ийгиттери жана айым усулдарын сабактарда колдонуп, жогорку натыйжага жетишкендиги үчүн мыкты айымчы кароо сынагында активдүү катышкандыгы үчүн жана 82,5 ұпай ээлегендиги үчүн Гапарова Мансура Арда грамота берсеңер. Колжоңдар. İyi olanlar da akçası menен. Atı koca apraz. Bakın kakam burası. Kolçalar.
катышуучубуз ошондой эле мыкты айымчы кароо сынагында активдүү катышкандыгы үчүн жана ушул жерде 86,1 упайга ээ болгону үчүн англис тили мугалими Туратова Галбек сыйланат. Кол чаңдар менен ардак грамота менен. Ушундай жакшынакай грамота менен мыкты айымчы кароо сынагында активдүү катышкандыгы үчүн Усманалиева Минура 87,5 упай менен ардак грамота менен сыйланат. Ардак грамота менен мыкты айымчы кароо сынагында 89 упай менен 3-cü орунду ээлегендиги үчүн англис тили мугалими Шабатчаева Гүлша сыйланат. Мыкты айымчы кароо сынагында 2-cü орунду ээлегендиги үчүн 91 упай менен башталгыч класс мугалими Тагаева Айнагүл ардак грамота менен сыйланат. Жаш чыгууларды окутуп тарбиялоодо жетишкен ийгиликтери жана айым усулдарын сабактарда колдонуп жогорку натыйжага жетишкендиги үчүн мыкты айымчы кароо сынагында 1-cü орунду алгандыгы үчүн 95,5 упай менен орус тили жана адабият мугалими Гапарова Алымхан